Негизи азыр адам уурдоо боюнча иш козголгон, дагы иш козголуш керек да. По факту незаконного перемещения. По факту проникновения иностранных спецслужб на территорию Кыргызской республики. А эмнеге биз башкы прокуратураны чакырган жокпуз? Аппарат. Камсыз кылгыла. УКМКдан ким бар? Төрағанын орынбасары Мамат Садыков. Силерде контрразведка бар вообще бөлүмү? Бар. Иштеп атабы? Иштеп атат. Алар эмне деп атышат? Бул факт боюнча мен сизге айтып кетсем, урматтуу Дастан Далаевич, биз тийиштүү тыянак чыгарыш үчүн тийиштүү териштирүүлөрдү баштадык. Бул ушул факт боюнча болуп атат, эмесе сиздин суроочу. Калган жагынан мен айтпай эле коеюн. Эчтеке жок, маалымат жок, Обстоятельства сейчас разбираются нами. Я понял. Но вы в аэропорту видеосъемки брали? Какие вообще самолеты прилетали с период исчезновения? Какие улетали в адрес Турции? Он же его не на машине же увезли, правильно? А вот у нас министр Турции прилетал, его борт не проверяется же никак, да? Чегара кызматынын директору полковник Шаршеев. Бул суроо боюнча 30-июнда келген Анкара, Бишкек авиа каттамында авиа самолет текшерилген. Полный текшерүүдөн өткөн. Чыкканда, бияктан чыкканда текшерилет, Текшерилген. Анда сиздин оюңуз боюнча кантип чыгып кеткен анда груз? Груз катары алып кеткен да, ошон үчүн груз деп атам да. Адамдайдай алган жок да аны. Товар катары бир жерге салды, алып барды. Бизде кандай алып кеткени боюнча груз катары алып кеттиби, же кандай маалымат жок, бирок бардык авиа каттамдарда келип учуп келген самолетторду 1-июндан баштап тапшырма коюлган. Дыкаттылык менен текшерүү боюнча жана өзгөчө чек арадан өтүп аткан элдер боюнча жана Орхан Инанды издеп аткан кишилер менен тыгыз байланышта иштеп барганбыз. Алардан түшүп аткан маалыматтын баарын текшерип аттык. Бияктан жанакы бир самолет маселеси айтылып атат, жана Beech B207 Range Air 250 деген самолет боюнча аны да текшергенбиз. Ал Кыргызстандын абасын тыштап кеткен эмес, бул тамчы Бишкек эле авиа каттам менен учкан. Андан башка бул сиз айтып кеткен министр национальной обороны Турецкой республики боюнча ал боюнча бардык процедурада иштер жүргүзүлгөн. Груздарды текшерүү боюнча бул таможняга тиешелүү. Хорошо, самолет менен кетпесе анда кантип кетиш керек анда? Казакстанга чыкпайт дейм. Мен сизге жана айткандай башында эле биз биринчи прессада... Же жакшы текшерген жоксузбу, же бирдеме айта албай жатасыз да? Мен сизге баарын эле ачык айтып атам. Биринчи прессадан 1-июнда укканда эле МВД тараптан бөгөт коюлган чыгаруу боюнча, андан сырткары бир нече ирет тапшырмалар коюлган бардык чек ара подразделенияларга, чек ара кеземеттерге көзөмөлдү күчөтүү боюнча. Бул боюнча дыкат менен иштеп барганбыз. УКМКга суроо. Эми силерди Турциянын УКМКдан сурайсыңарбы? Силерди кантип алдап кетишкен? Биздин өзүнүн алгоритм боюнча тийиштүү иш чаралар жүрүп жатат. Анын ичинде суроо, тияк анын баары камтылган, анын баары. Сиз өзүңүз УКМК азыр кандай бааны бересиз? Мына азыр сиз орун басарысыз да. Биздин өлкөбүздө башка спецслужбалар келип, иштеп, кишини алып кетип, значит, любой каалаган мамлекет бияка кире берсе болот турбайбы анда? Мен өзүмдүн жумушума өзүм баа бере албайм. Мен оюм коомчулук баа берет. Анын ичинде ошол контр чалган боюнчачы. Бул жерден көп нерсе айта берсе болот, эми анын бул не предмет. Ну, понятно, не предмет, но это же позор же контрразведки, что вы не предотвратили. Ушундай эле болуп атпайбы уже? Вас же коллеги с Турции обманули легко, обыграли.
Это же позор же получается нашим же спецслужбам. Кыянат чыгарып атабыз биз. Так, хорошо. Министр иностранных дел. МИДтен ким? Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Ниязов. Биздин посол така түрмөгө кире алабы? Орхандан да. Кече күнү биз Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасындагы элчилигине тапшырма бердик. Биздин элчибиз Түрк Тышкы иштер министрлигине нотаны жөнөтүп, консулдук мамилелердин алкагында ошол жаран менен жолугушууну суроо талап коюп, нота жөнөттү. Мындан тышкары ал Түрк Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басары менен жолугуп, ушул жолугушууну тез арада уюштуруп берүүнү дагы суранды. 10 секунд. Биздин нотаны эч ким селебайт. Билесиз аны жакшы эле. Биздин посол баш керек ошол түрмөдө. Ошондо аныкталат кичине. Алар, конечно, доступ берсе, бербейт го менимче.